Саламатсыздарбы урматтуу достор, бүгүн 19 январь. Тынчтык ака бүгүн өзүнүн үйүнө келип, ачкычын алып жатат. Сделкабыз 14 январда өткөн, уже 4 күндөн кийин баардык иш бүтүп, уже өзүнүн үйүнө келип, ачкычын алып жатат. Тынчтык ака, сиздин ачкычыңыз, сизди куттуктайбыз. Айта кетсеңиз, өткөндө сделкада андай деле сезимдер болгон эмес да, баардык документ болуп эле, кол коюп эле, азыр эми өзүңүздүн үйүңүзгө келип баардыгын көрүп жатасыз. Сезимдериңиз, ойлоруңуз кандай болуп атат? Эми ушул өткөндө 14 январь күнү 26-жылы банкка барып документтерге кол койгонбуз. Азыр бүгүн эми 19 январь 2026 жыл ушу өзүбүздүн үйүбүзгө келдик. Келинчегим экөөбүз анан үйдү алдык. Эми өзүмдүн үйүм да баары бир сүйүнүп атабыз. Шарттарын ошол мурунку жашаган хажайындар, үйдүн ээси шарттарын түшүндүрүп берди. Газ иштейт экен, ысык суу, муздак суу, батарея, аябай жылуу экен. Үй 2 комнат. Москвага карайт, Троцкий районунун поселок Элемес, центральный 25-дом, 5-этаж, 2 комнат, 44 квадрат метр, 6 миллион 500 алдым. Вот, баштамкы төлөмсүз алдым. Аябай сонун. Эми баары өзүңдүн үйүң да, сүйүнүп атасың да, сүйүнөсүң да. Анан бир жагынан ошол область эмес, Москвага карайт экен. Өзү ипотека алган бул чоң кадам. Бул ипотеканы өзү эмнеге алам деп чечтиңиз? Эмне түрткү болду? Ипотека сиз давно Россияда жүргөнүзгө көп болду, эмнеге азыр алып атасыз? Өзү мурун деле ойлонсом болот эле. Мен канча башка немеге, компанияларга кайрылдым. Алар алып беришпеди. Ошондон Самара Нарматованын рекламасын көрүп YouTube'дан ошого барып кайрылдым. Алар ошол күндөн баштап эле документтерди ырастап мага үй карай башташты. Үй карап, мен ошол регистрация маселеси аябай кыйнап атты мага. Мен балам, келинчегим баарыбыз регистрация маселеси. Тем более азыр аябай күчтүү талап болуп калды орган тарабынан. Ошон үчүн баары деле бирөөнүн үйүнө төлөп туруп 30 миң 40 миң берип жашайбыз. Ошону лучше өзүбүздүн үйүбүзгө төккөн жакшы деп ошону чечтик, алдык. Ошол 6 миллион 500га. Азыр бизди көрүп жаткан мекендештерге кандай кеңеш бере аласыз? Мен ошол дегенде көбү коркушат, кээ биркиси ишенбейт. Буларга ишенсе болобу, кээ биркиси дагы жазып калышат. Ушунчага ипотека алсам ушунча жыл жүрүп калат экен байланып, ушунча процент берип калат экен деп, ошолорго кандай? Мен ошол немелерге кеңеш берет элем, алам дегендерге. Алам дегендерге кеңеш берем. Ушул KG недвижимостьке барып кайрылсаңар болот. Булар чындап биз баштамкы төлөмүбүздү жок алып берет экен. Самара Нарматова жакшы кабыл алды, Зульфия жакшы кабыл алды. Искендер мына биз канчалык бир 20дай үйдү көрдүк. Өзүбүз неме кылып тандап, өзүбүз тандаган, өзүбүз каалаган жерден алып берди. Бирок биздин ушу каприздеримизге чыдап булар сабыр кылып ушул өзүбүз тандаган үйдү алып берди. Ушу Искендерге аябай чоң рахмат. Каалаган жерден караңыз, көрүңүз, өзүбүз алып беребиз дегенден мен ишенбедим эле. Алып берди. Буларга рахмат. Ошон үчүн ушул KG недвижимостьке кайрылсаңар болот. Бул үйгө пландарыңыз кандай? Качан уже көчүп келесиз? Качан эмне план коюп атасыз? И төлөш үчүн дагы сизге 14 жылга берди. Айына 123 миңден тура келди. Кандай план коюп атасыз? Канча жылдын ичинде жаап бүтөм деп? Мен ошо көбү ойлойт, ошо 14 жылга берди. 21% ондон 75 бүтүн. Ошол процент менен берди. Айына төлөмүм 123төн туура келди. 123 миңден. Вот ошону мен эми 14 жылга төлөп отурбай, 14 жылга төлөсөм 22 миллион болуп кетет экен. Ошону төлөп отурбай эле алдын ала, мисалы үчүн досрочный погашение дейт. Ошентип төлөсөң да болот экен. 10 миң, 20 миң бекитип отурбай эле кийинки айга. Ошол 10 миң, 20 миң болсо дагы, 30 миң болсо деле ошол мезгилде төлөй берсең ай сайын. Ошонун немеси проценттери түшөт экен дагы, жылы кыскарылат экен. Мага ошо юристтер айтты, желательно жылын кыскарткыла, же процентке караганда дейт. Ошо жылы кыскарып,
14 жыл күтіп отырбай эле бир 6-7 жылда бүтүрүп койсо болот экен. Азыр деле процентиңиз чоң, 21,75 бул чоң процент, бирок бул 14 жыл ошол процент болбойт. Азыр ставка түшсө дагы процентиңизди түшүрүп беребиз. Андан дагы ежемесячный платежыңыз дагы андан дагы аз болот. Ошо рахмат ушу силерге, чоң рахмат. Эң негизгиси ушу Искендерге рахмат. Бул жаш болсо анча мынчаны алып бере албайт деп ойлодум эле, бирок действительно бул күчтүү бала экен. Ошого кайрылгыла. Рахмат. Рахмат. Кармакчы болуп шерин атайын алып койгон ошо. Karmakçı